Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы? Бул ирет ТВ кайгыл программасы Жалал-Абад шаарында тартип сакчылары менен бирге жүргүзгөн ишине арналмакчы. Айтсак, бул аймакта да рейд учурунда терезелерин караңгылатканды сүйгөндөр менен номуру жок айдагандар чыгып жатышты. Жана аларды тартипке чакыруу аракеттери оңой болгон эмес. Назарыңыздарда НТС каналынын Жалал-Абаддын милициясы менен айдоочуларына көз салуусу. Қанша жазасыз? Тренировкаңызға жазамын да? Қанша? 2020 сом. Жыртыңыз тренировкаңызды. Мен жыртпаймын да жазсаңар, неге төлеймін да. Болса айыппұр тоқтау машинаңызды. Жыртпасаңыз. Брат, и так жазып отпайсыз. Жазамын. Жыртыңыз. Жыртқанда мне гизрением ұрайды, 15%, брат. Мен денсаулығым үшін да бұл, тұра? 1%-ке да ұрсат шықты. Бұл да жазылған. Жақсырақтар. Өчірістен жырттам азыр. Оқыйсыз правильно? Болды, жырттатам, брат. Жыртыңыз. Жалал-Абад шаарынын кайгылуу милициясы менен ТВ кайгылуу программасынын биргеликте иш алып баруусунун алгачкы эле каарманы бул Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу болду. Караңгылатып алган терезелери менен айдап баратып, тартип сакчыларынын колуна түшкөн. Алгач айып пулун төлөп эле кетем деген айдоочу бат эле мынтип тереземди тазалап берем деп чыкты. Барлай жүрөт го, брат, ана тренировка менен, О, мурда болгон экен да бул, кара. Жаңы болсо чыкпайт эле да. Ага, аккуратно сыйдым, колумду. Из алып кетпесин, брат. Жок, калбайт. Эртең дагы тренировкасына бармайбы? Эртең эми жүздүктөн коюп алсам. Бекер акча урат. Бекер акча урат. Анда көрүп кылбайм десең. Элдер кой эле жүрөт. Ага, эмне кетпейсиңер, Ордунан бул байкеге анан протокол толтурулуп, убактылуу айдоочулуктун тартиби түшүндүрүлүп, колуна тапшырылды. Айдоочу автоунаанын алдыңкы 2 капталайынан кийин кара түстөгү пленка чаптап алган үчүн жазды. Бир кап картошка урдап кетип атыптыр деп жазып коюшту экен. Жок. Көрөйүңөр. Жок, могу жерге. Тренировкамды жыртып салдым, кара түстөгү пленканы жыртып салдым деп жазып коюш. Неге жазып коюм мен? Жазып коюш. Неге жыртып салдым? Силер деле жыртып салды деп жазып коюр эле. Ошону жазып коюш. Өзүң түшүнүңүз керек. Тамаша, эмне жазайын? Жыртып салдым. Айырып салдым. Тренировкамды айырып салдым. Көп өтпөй анан дагы бир терезелери караңгылатылган айдоочуну кармашты. ДУ Матис үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу тартип бузгандыгын мойнуна алып, бардык буйруктарды аткарып жатты. Ал гана эмес, өзү чыгынып терезелерин тазалоого киришти. Өзүң чыгара албай атасың. Токтоп. Куайла айдап бер. Бул айдоочуга дагы протокол толтурулду. Андан соң ага колун коюп, убактылуу айдоочу күбөлүгүн көтөрүп алып айдап кетти. Бул айдоочуну алдына жаш баланы салып алгандыгы үчүн токтотушкан. Анан документтерин текшерүүгө алган учурда айдоочулук күбөлүгү да жанында жок болуп чыккан. Праваңыз жокпу? Машина, наргы машинада калыптыр. Наргы машинаңыз кайерде? Үйдө. Жаш бала салып алсыз алдыңызга. Аркага салып албайсызбы? Болду, бизде айып Мындай кыласыз. Сиз отуруп айдайсыз, аркасынан штраф станка. Айдоочу көрүп, ачкычты бересиз. Мен айдарам аш. Жок, сизге берилбейт. Айдоочулук Сизге айдоочулук Сенге биллеги бар. Жаныңызга чыгат. Жаныңызга отурасыз. Документ менде болот. Айдоочуну ошол эле замат унаасы менен кошо айыппуна токтотуучу жайына жеткиришти. Бул айдоочу дагы буйруктарга баш ийип берип, күнөөсүн мойнуна алып, протоколго кол коюп берди.
Мерседестин айдоочусун жолдо баратып көрүп калышкан. Бул дагы алдыңкы айнектерин караңгылатып алган экен. Тартип сакчылары аны токтотуп, документтерин текшерип, анын айнектерин тазалоону сунушташты. Айдоочу бул сөздү эки кылбай аткарды. Милиция, инспекция, саламатсызбы? Жолдош айдоочу, документтер. Айдоочу көлүңүз. Айнек көтөрсүз. Жыртылабы? Жыртылабы? Жыртасызбы? Жыртыңыз. Баары тазаланган соң айдоочуга протокол толтурулду. Ага да баш ийип колун коюп анан кетти. Жоңуз калат менде. Эртең барып айыптоодан алуу дейм эмеден. Буемден Адыржандан алуу. Ну, эже. Бердиби? Бердим, нормально. Кийинки чакырууда унаасынын артында мамлекеттик номуру жок айдап жүрүп, колго түшүп, тартип сакчыларга баш ийбей жатат деген маалымат түшкөн. Ордуна барган учурда документтерин жаңы эле тартип сакчыларынын колуна тапшырыптыр. Сизге машинаңыздын ачкычын берип турам. Неге? Күрүштү берип турам. Не себептен? Себеби машинаңыздын мамлекеттик номуру жок болууда. Справкасы турбайбы? Хорошо, справкасында номуру жок, машина стоянка айып коросуна токтолот. Номуруңузду берип турам. Күрүштү ачкычты бериңиз. Эми ачкыч ичиндегилерди. Айдоочу ачкычын жанындагы жүргүнчүсүнө тапшырып койгон. Анысы алгач бергиси келбей, ар кимге чалып, мени милиция кармап ал деп жатты. Жардамчыларынан да колдорунан эч нерсе келбей, унаасынын ачкычын тапшырып гана аны кармаган тартип сакчылардын аты жөндөрүн сураштырып жатты. Мурат, эжеке, атым Калмурат, фамилиям Исматов. Калмурат деп ойлочу эмес, сен Калмурат. Исмат, сенчи? Атың? Шумка. Не кудасың? Бул унааны да тийиштүү жайга жеткиришти. Бул жактан анан жүргүнчүлөрү жок айдоочусу бардык буйруктарга баш ийип, протоколдору менен таанышып, унаасын тапшырып берди. Сиз барыңыз, эртең келесиз. Жана барбы? Кадыржан университети бар го мурда? Кыйын. Азыр кыйын болуп калды. Ошо жерге келесиз. Макулбу эртең? 13. 10 алып алыңыз, сиздики алып алыңыз. Кийинки колго түшкөнү кайрадан терезелерин караңгылатып алган болду. Жаш айдоочу аны кармаганда алдыңкы караңгылатылган айнектеринин бирин тазалап салууга жетиштиптир. Айдоочу бул жак. Правасы жок экен, айдоочунун көлүк менен. Айдоочунун көлүгү жок, мына убактылуу айдоочунун көлүк менен экен. Машина атайын айып короо токтотулат. Айдоочу ачкычты берсеңиз, автоунаа. Сиз айдайсыз, инспектор. Сиз жанында отурасыз. Жанында отурасыз, машинаны короого алып барып, кароолго өткөзүп бересиз. Жок, алып өргөз. Келиңиз. Сиз чыгып алыңыз. Чыгыңыз. Баш ийиңиз. Жок, айдап кете албайм. Мыйзам талаптарга баш ийиңиз. Айыпына токтотуучу жайына барып, унаасы камалып, тазаланбай калган айнегин да тазалашты. Çek alın, çek. Kanma soktu. Selamun aleyküm. Саламатсыз ба? Патрульный милиция, инспекция МК. Саламатсыз ба? Өзіне көз болу. İçi alsız bak ya. Ya. Pek kırmaz mı? Kaç öyle öz kırmaz?
Siz içip alıp çıkarаңызчы. Светофорда кызыл айдап атасыз. Массыз да ошон үчүн. Сизден бул жактан келсе, жашылда келген автоуна келип сизди коюп кетсе, аны чөнтө салып коюңуз. 57-62. Жаным отуруңуз, айдоочу. Нар жакка, жаным отуруңуз, нар жаккачы. Бул айдоочу такси кызматында иштейт экен, бирок жүргүнчүсү жок, өзү эле унаада болуп, кызыл түскө баш ийбей өтүп кетип токтотулган. Жана текшерүү учурунда спирт ичимдигин ичип алдыгын шек жараткан. Бұрауын көрдің бе? Жок, көргөн жок. Бұрауын қарайшы жақсылап. Тоқтосың ғой не? Неге тоқтоғын? Бұрауын жақсылап қарайшы. Бұрауын жақсылап қарағын. Аны карадым. Бұрауын қара чүккен. Чүккен. Көн. Бұрауын жақсылап қара чүккен. Мен невесі ештеген көн. Малым. Жолдо баратып бул айдоочу мен дагы мурда милицияда иштегем деп жатты, бирок учурда эс алууда болуп, мынтип кармалып жатканын айтты. Тартип сакчы болсо, айдоочусун угуп, бирок өз ишин аткара берди. Тактап айтсак, унаасын тез эле айыппуна токтотуучу жайына жеткирип камады. Запаска балаңыз барбы? Бар. Көрсөтүп коесузбу? Акча, алтын, буюм. Жок, андай, да? Жоқ. Колду алыңыз. Колду алып туруңуз. Жок, ключ сизде болот. Ордунан унаасына акты түзүлүп, камалган соң баары тең наркологияны көздөй сапар алышты. Бул жактан айдоочунун ичип ичпегенин тастыктоо керек болду. Жолдо баратып анан бул айдоочу мурда милиция кызматкери болчумун деп сөзүн баштап, жана бул кызматтан кеткен соң баарыбыз жолугабыз деп жатты. Қалдар мен бірге іштігем да. Мен іштеген жер білсем, сен қорқосың. Қалдар Москваға барып, мышық болып қалды, мышық. Ертең сен дағы барасың. Азыр неде жүресің. Москвага барганды. Бывший менттер бардық Москвада. Бывший менттер Москвада бардық. Пенсияға шыққаны деле, анысы деле, мұнысы деле. Барат қо Москваға. Коньягын ичип койдум мен. Наркологияга кирген соң айдоочу текшерүүдөн өтө баштады. Атайын берилген түтүкчөнү алгач үйлөбөй коеюн деп анан баш ийип берди. 3 минут үйлейсіз бе? 3 минут. Шар үйлейсіз да? Шөт үйлесеңіз? Салон оңызға. Оны сасаңыз? Салон оңызға. Ем үйлейсіз, қатты. Үйлеу. 3 минутта, 3 жол емес, 3 минутта. Үйлеу да? Үйлейміз. Үлер. Сигарет чекпейм дейм. Yok başkadan sorabilirsin. Азыр кичине келин. Әке. Так, оны көрүп коюң, ичпегениңизди. Бұл жақсы ішкеніңіз, бұл контрольный. Неден пиво іштіңіз? Arpa. Саат қаншада іштіңіз? Saat 10'da. Буга чейин ун чукпаган айдоочу анан наркологиядан тийиштүү текшерүүлөрүн өткөн соң баштады. Тартип сакчыларды сөгүп, аларды милицияда иштеп кеткендерди сыйлабаганы үчүн бирдеме кылам деп эле жатты. Onlar ошо безделик. Forma kiygenler ошо безделик. Söň болды. Бывший мент менен келген. Көтүнө точно да. Беспощадно. Кел, ну протоколга кол берип коюң мага. Мына жерге жазып коюң, бир кружка пиво içtim. Житип атат, Не, житпаңыз.
Жырттыңыз теме. Аягына чейин мени милицияда иштеп кеткен деп сыйлап кой берип коюшабы деп ниеттенгенби, тилеги ишке ашпай оталды көрүнөт. Кантсе да бул айдоочунун унасы камалып, спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталды. Андыктан тартип сакчылары да иштерин улантып кете беришти. Қалдарың мышық болып жүреді. Қалдары башкасымен неме? Автомат көтеріп жүреді. Женем автомат көтеріп жүрген. Сауықшып, мерге алып келіп жүрген. Ей! Теңі маска қарасын. Көттір. Сугам, не урасың? А? Ма ур? Урасың? А? Көтті. Қалдарың көт қоқшып жүреді. Діловой, гаи. Любой рыноктан табыламын сілерді. Мен саған шо форма киген, автомат көтеріп жүрген. Алмайам, аверін таппадым жерде. Сәбірің бұлдай балмайлар бар. Buna! Kimin avır taptın? Ha? Köt. 10 yıl işledim ben milisada. Avırını tapmadım ben. Bunu formanı giygen. Bu formanı. Bu tumu 10 yıl giygen. Avırını tapmadım ben. Сөгүнбөң эмес. Ne deysin? Сөгүнбөң деп. Бир общественный психтер бар, больной бар. Чыгып чыгып калганда сөгүн. 10 yıl giydin bunu sen giygen formanı. Кетиңиз, эртең менен барасыз. Ertemenen gelin aka ertemenen. Götüme girip get. Maşineni apar tıktışa. Travanı içi. Götüme tıkvan. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми издөө салабыз рубрикасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эгер таанып билген адамдарды көрүп калсаңыздар, дароо тийиштүү органдарга кайрылууңуздарды өтүнөбүз. Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Шаршембек уулу Хамза изделет. Аталган жаран 2017 жылдын 19 августунан бери дайынсыз болууда. Сүрөттөгү адамды көрүп билгендер болсо, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же болбосо экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр чоң-чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.